Ушу Кыргызстанда эле жүргөндө деген нерселер болобу? Же болбосо тай нерсе чогуу болсо. Айне тайтам көрбөй калды бирок. Бир ай срок берди бизге, бир айдын ичинде чыгып кеткиле деп. Өзүң жакшылык кыла албасаң, бирөөгө жакшылык кыла албайсың деген нерсе бар да. Эмне кылабыз, капа болуп жашоону жаркырата жашайлычы. Сиздер дагы өз ойлоруңарды, пикирлериңерди тартынбай биздин комментарийлерге жазып, дос туугандар менен бөлүшүп, эгер силер каттала элек болсоңор сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер. Себеби биз менен дайыма кызык жана пайдалуу. Салам достор. Бүгүнкү биздин Планетека проектибиздин жаңы чыгарылышына куш келипсиздер. Бүгүн бизде конокто Адинай жана Мээрим. Адинай менен тааныш болуп калдыңыздарбы? Жаңы коногубуз Мээрим. Мээрим үй кожойкеси, жолдошу жакшы жигит, багат деп бизден 3 жыл мурун үй алгансыңар. 3 жыл болду же 4 жыл болуп калдыбы? 3 жыл болду. Биз аркылуу үй алган. Бүгүн ушул кантип тест жапсак болот, кошумча киреше кантип тапсак болот, эмнеге көңүл буруш керек деген бүгүнкү биздин темабыз өткөн сабакка катышты. Мен бүгүн ушул Кыргызстанга болгон кусалыгыбыз кандай, Кыргызстандан мекенибизден алыста жүргөндө кандай баалуулуктарды сездик жана ошонун айланасында сөз курсак. Адинай, Мээрим, сенден баштайлы. Саламдашпай сөз баштабы дейт кыргызыбызда. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Куттуу студияңыздарга чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Реутов айылынан келип калдык. Ошо биз дагы эл катары 2021 жылы сиздердин жардамыңыздар менен 2 бөлмөлүү батир алганбыз. Быйыл буйруса 4-жыл төлөп жатабыз. Ошо жакшы. Биз ошо батирлүү болгондон кийин мындай. Негизи Россияда канча жылдан бери? Россияда негизи 8 жылдан бери. 8 жылдан бери эмгектенебиз. Мен үйдө эле, үй кожойкеси. Жолдошум соода тармагында жумуш кылат, базарда. Ошо Кудайга шүгүр, жаман болбодук. 8 жылдан бери Россияда жүрөсүздөр. Биринчи келгенде эле Москвага келгенсиңер. Биринчи келгенде эле ошо Реутовго келгем, мен келин болуп. Келин болуп бул жакка келген боюнча. Кыргызстандан келгенде азыркы күндө жана биринчи келген күндөгү экөөнүн айырмасы жана кусалык бар, өтө чоң. Эми ал кезде мен өзү багы мындай возраст болот го, шаарга качат элек да. Шаарда жашасам, бүт удобствосы болсо депчи. Азыр тетрисинче. Айылда жашасам, өзүм мекенимде жашасам деген акыркы 2 жылдан бери ошол ой аябай мени мындай кандай десем, ойлондурат да. Ошол өзүбүздүн мекенибизге жашаганга не жетсин. Бирок Россияга келгенде бир жаңы көз караштар, жаңы мондой баалуулуктар пайда болдубу? Көз караштар өзгөрдү, албетте. Жаңы максаттар пайда болду. Жаңы ойлор деп коелу. Ошолордун артынан, максаттардын артынан жашоого болгон көз караш. Мурун кандай эле, кийин кандай болуп өзгөрдү? Мурун эми баягы курсаң тойсо, жашаган үйүң болсо, өзүмдү бактылуу сезип, ушул эле жетиштүү экен деген ойлор болгон учурунда. Азыр эми башкача ой жүгүртөбүз. Эмнеге болбосун, эгерде мүмкүнчүлүк болуп турса. Азыр кандай бүгүн бөлүшүп кеттиң, мисалы чоң мекеме куруп, ал жерде өзүмдүн салымымды кошуп, анан үйдө отургандан бактылуулуктан, үйдө отурганда бактылуу, бала тарбиялагандагы өзүнчө бир керемет да. Бирок коомго кошкон салым болсо, андан да бактылуураак болот экенмин дегендей. Туура айтасыз. Болуп атат. Туура түшүндүмбү? Туура түшүндүңүз. Болгон камеранда өзүнүн сүрү бар экен. Бир аз толкунданып
камера жок деп элестетип коеюн. Адинай, сенде кандай болду эле? Силер канчадан бери Москвада? Ассалому алейкум, кандайсыздар? Биз 2018-жылдан беребиз. 6-7 жылга кетип атабыз. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. 2022-жылы сиздер аркылуу биз үй алганбыз. Мени көрөрмандар билет. Көргөнсүздөр деп коеюнбу? Баалуулуктар болгондо Кыргызстаныбыз эми мындайча айтканда беш да, сонун жер. Шараккан суусу эле кандай сонун, мисалы мен ошол нерсени сагынам. Шарактап, мууздак сууну ичкендечи мындай бир жан дүйнөң эс алып кетет го, тоо ташты көргөндө эле бир жаның эс алып, аябай деле куса болуп биякта көп жүрбөйбүз биз. Тез-тезден барып келип турабыз. Мен кечеге гана учуп келдим дейм. Кечеге гана келдим Кыргызстандан. Бир жума жүрүп келдим. Кусалыгым тез-тез таратып турам. Ошо бизде Кыргызстанга кошкон салымыбыз, биз үй бүлөбүз менен эң прям биздин эң самый принципиальный карылар үйүнө жардам беребиз деген ниетибиз бар. Машалла. Ошол ниетибиз аябай чоң. Кыргызстанга барсак дагы жолдошум экөөбүз чогуу барганда ошо буюрса барып неме кылабыз деген ниеттерибиз алдыда. Бул кусалык биздин табият менен табиятка болгон кусалык көп экен да. Кандай мондой көз караштар өзгөрдү Кыргызстанда жүргөндө? Мисалы үчүн, мисалы менде ушундай болгон да. Кыргызстанда жүргөндө мен банкта иштечүмүн, жакшы мындай айлана чөйрөмдө адамдардын баары жакчу. Тагдыр буйрук менен биз да Москвага келип калганбыз. Москвада жүргөндө мен 3 жыл аябай көз жаш төктүм да. 3 жыл кетем, ушул эптеп эле кетсем деп ушундай аябай умтулгам. Бирок Кыргызстанга барганда уже башкача көз караш менен барып, 1 жыл туруп эле кайра кайтып келгем да. Ошол учурдагы балким эң туура чечим болгондур эле. Себеби дегенде бул жакта келгенден кийин өзүмүн койгон мечталарымдын бирине жеттим десем болот да. Дагы башка толтура жете элек өз максаттарым бар. Бирок ошо бирине жеттим десем болот. Эмнени мен сездим кайра Кыргызстанга уже башкача көз караш менен барганда, бул Москвада деген мүмкүнчүлүктөр чоң турбайбы? Мен Кыргызстанда 10 жылда тапкан нерсени Москвада там 1 жылда кылсаң болот экен, аракет кылсаң, или там Кыргызстанда өмүрүң өткөнчө коротуп ийгиликке жете турган нерсени Москвада там 10 жылда эле жетсең болот экен дегендей нерселер болгондо мен ошондой көз карашты көргөнмүн. Силерде балким кандай болгон? Эмне үчүн кетпей жүрөсүңөр? Сөздүн ачыгы. Эмне үчүн Кыргызстандан куса болсоңор, анда Россияда жүрөсүңөр деген. Бул жакта баягы кээ айтат го сразу, Москвага барып эмне кылып иштеп, андан көрө өзүбүздө иштеген, конечно, албетте, прям сонун. Аябай жакшы. Өзүбүздүн мекенибизге салым кошкон. Бирок ошол өзүбүздүн жашообузга, жашоо шартыбыз менен жетпейт да. Ашпайт, үй ала албайбыз ал жактан, официалдуу түрдө доход көрсөтө албайбыз банктарга. Бул жакта ошол шанстар болот атпайбы? Мен дайым айтып келем, Москва бул иштейм деген адам үчүн өтө сонун шаар. Просто мындай иштейм деп гана ниетти түз койгон адам үчүн аябай жакшы. Мен ошентип гана айта алам да. Мен ошол мүмкүнчүлүктү каяктан байкагам? Ошол кезде мен садоводдо иштеп жүрчүм. Садоводдо иштеп жүрүп, анан Кыргызстанга кеткем. Бирок менин классташ кыздарым бар эле, менин тааныш ортак досторум бар эле. Алар ушу жөнөкөй эле магазинде, мектепте иштеген тааныштарым бар эле. Мисалы үчүн магазинде иштеген кызыбыз 11-класстын эле аттестаты менен болчу да. Эч кандай кошумча жогорку билимдүү эмес болчу. Бирок өзүнүн болгон аракетин, өзүнүн күчү менен ал деген директорга чейин көтөрүлгөн да. Анан мен аябай таң калгам да, кантип
таанышы жок эле көтөрүлдүңбү, жөн эле коюп койду, билимиң деле жокпу деген нерсе мен үчүн ушул аябай шок болгон да. Значит, Россияда тааныштын кереги жок экен, жакшы ийгиликке жетиш үчүн деген ошол мүмкүнчүлүк мени кайра кайтарып келди десем болот да. Сен дагы магазинде директор болуп иштейсиң. Зам директормун. Зам директор болуп иштейсиң. Ооба, сунуштар түшүп атат азыр. Машалла. Директорго деле бир кадам калыптыр да. Буюрса. Сенин билимиң кандай эле? Кайсы мектепти бүткөнсүң? Кайсы жердин ак куусусуң? Мен Нарын областынан болом. Нарын шаарынан ошол жакта чоңойгонмун. Тайнетай атам багып чоңойткон, кичинекей мен 3 айман. Бишкекте окугам, бирок 5-классыма чейин ошо Нарында окугам. 5-класстан кийин Бишкекте окугам. Мектепти гана бүткөм. Андан кийинкилерим дополнительный курстар, повар, салон, ушундай гана, жогорку билимим жок. Бирок ал сенин ийгиликке жетишиңе эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эч кандай тоскоолдугум болгон жок. Жогорку билимим жоктугу ийгиликке азыр жетип, акча табышыма даже тоскоолдук мындай эч кандай таасир этиген жок. Машалла. Бул дагы бир жолу тастыктайт. Москвада таанышы жок деле директорлукка көтөрүлсөң болот. Жогорку билими жок деле. Жогорку билими жок деле. Главное өзүнүн нарагынан аракет да. Канча жогорку билимдүү адамдар бар эсимде да. Бизге не секрет да. Канчасы өзүбүздүн тууган уруктардын ичинде деле, тааныш достордун ичинде деле жогорку билим, эки билими бар, бирок чындыгында аракети жок, нарагынан өзүнүн дээринде жок деп коет го. Өзүндө аракети жок ушундай адамдар бар да. Бирок наоборот, тескерисинче өзүнүн аракети күчтүү, бирок билим ала албай калган убагында, учурунда билим ала албай калган адамдар бар да. Ошолор үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр да. Ошо сиз жана учурунда билим ала албай калган деп атпайсызбы? Мен да ошол мектепти бүткөндөн кийин турмуш шартка байланыштуу жогорку университетке тапшыргам, бирок очно окуй албай калгам да, заочно бүтүргөм. Кийин ушул акыркы 2 жылда азыр онлайн тармагы өнүгүп кетти го. Ошол онлайн тармагында окуп 2 жылга жетейин деп калды. Ошо авиакассир болуп иштеп атам. Кудайга шүгүр. Бул да ушу Москвада мүмкүнчүлүктүн көптүгү бир далил да. Силер дагы Кыргызстанда жер үйдү кусаланып сагынып жүрөт экенсиңер. Эмне кетпей жүрөсүңөр? Ачык айтканда ошо жолдошум бизнесин ушул жерде тургузуп алган да. Анан ал жака барсам кандай болот деп кичине чочулайт. Дагы нолдон башташ керек депчи. Клиентовая база топтош керек, вложение кылыш керек. Эми бул жерде уже отурукташып, билип калган да, кантип жүргүзүш керек. Система туруп калган. Ошон үчүн дагы кетпей жүрөбүз окшойт. Бирок сен жана өзүң максаттарың биринде айтып кеттиң. Кыргызстанга кошкон өзүң салымың боюнча Кудайым сага ийгиликтерди берсин, ойлогон ойлоруң, тилеген тилектериң орундалсын. Ошончолук Кыргызстан жөнүндө болуп калды сөз. Эми үй бүлөбүз жөнүндө дагы бир аз кайерде Адинай тайнесин колунда чоңойгон экен. Кандай эстейсиң ошол учурду? Эмне ошол учурда сагынтат? Жана биз баардыгыбыз ата энебизден алган тарбияны, чоң эне чоң ата, тайне таяталарыбыздан алган тарбияны жашообузда колдонуп келебиз да. Кайсы учурларда көбүрөөк колдоносуң жана жакшы көргөн кайсы бир сага калтырып кеткен керези, мурасын колдонуп келесиңер? Мени 3 айман ошо тайне таятам баккан. Тайне таятам тайманба дейт эле да. Бүт бардык нерсени болгондо ачык айт дейт эле. Таятамдын эң айткан сөзү ушул. Коркпо дейт эле. Если сеники туурабы, значит все алдыга дейт эле. Бирөө чапса чап дейт эле. Эч качан ыйлап отуруп калба дейт эле. Ошол позиция менен чоңойдум и до сих пор ошол позиция менен жашайм. Мага эч ким тийбесе мен тийбейм, ошондой. Чапса чабам. Ооба, чапса чабам. Ошондой.
анан ошо тайманба деген берген тарбиясы тайманбайын Ооба. ошо ийгиликке жеткиришкенин дагы ооба директорлукка чейин көтөрүлгөнүң дагы ошонун артынан келген ооба болуш керек. тайнат айтам постоянно баягы макала аралаштырып баягы бизде ошентип сүйлөйт эле го. Тайнем ошентип сүйлөчү ар дайымчы бизге бир нерсе айтканда дагы кызды 40 үйдөн тыюу деп коет. Мен урушсам жаман көрбө. Менин урушканым сага сары майдай жагыш керек депчи. Ошолорун эстеп азыр кадимкидей укса болом. Сонун балалык болгон. Айылга барып да баягы кичинекейибизде бизде сонун вафеллер болчу эле го. Ошолорду жеп, тайнат айтам дерчип, магазинде жүргөндөрүм эстеп, бир сыйра уксалыгымды таратып келдим Кыргызстандан да. Ушунчалык ийгиликке жеткенди тайнат айтам көрбөй калды бирок. Өтүп кетишти да. Бирок алардын айткан керези сен менен чогуу, сен алардын баалуулугун, алар берген тарбияны өзүңүн балдарыңа, өзүңүн неберелериңе улап кетесиң. Бул деген тайне таятаңын каалоосу ошол болсо керек эле. Мен ойлойм, тайне таятаң эле эмес, кайын журтуң дагы баары сага сыймыктанат болуш керек. Ошол тарбиянын артынан ушундай жакшы келин, кыз, небере, эне тарбияланып чыкканына. Мен эмеге Нарындан Токтогулга турмушка чыккам. Жолдошум Токтогулдан болот. Кайын журтум дагы колдойт мени. Жолдошум өзүңүз көргөндөй 24 саат чогуз. 24 саат чогуз баардык жактан колдойт. Ушул эфирден пайдаланып мен жолдошума ыраазычылык айтайын. Өткөнкү эфирде мага айтканда аябай баардыгы комментарий жазып, аябай сонун ыраазычылыктар болду. Баягы үй бүлө бири-бирин колдосо, мындай алдыдагы максат аткарылышы жакшыраак болот да. Жакшыраак жана тезирээк болот да. Мен ошого айтам, жашоо бизге бир эле жолу берилгендиктенчи, жашоону жаркырата жашайлы деген эле үмүтүбүз бар. Ошон жолдошум экөөбүздүн эмне кылабыз, капа болуп жашоону жаркырата жашайлычы деп эле ушинтип калабыз. Ооба, кайын журтумдун колдоосу, жолдошумдун, үй бүлөмдүн, ата энемдин, бир туугандарымдын баардыгынын колдоосу өзүмө жетишти деймби? Жакшы. Молодец. Ошо менде. Мен Мен аябай эмоционалдым. Тең эле ошондой окшойбуз. Жанагы эми айтмакчы болбосо айтмакчы. Силер деле суроо берсеңер болот, өзүңөрдү кызыктырган суроолорду. Общий. Себеби дегенде бизди да көрүп турган адамдар, биздин көрүүчүлөр дагы биз да Россияда жашаганыбызда, биз дагы адамбыз, бизде дагы сезим бар. Биз дагы сагынабыз мекенибизди. Биз мекенибизден качып кеткен жерибиз жок. Биз деген мекенибиз үчүн кылып атабыз деген нерсени дагы сезип эметсе дейбиз да. Мисалы үчүн мен деле Россия, Кыргызстанга барып, кайра Россияга кайтып келгендин себеби бул мүмкүнчүлүктөр да. Эгер мен Кыргызстанда максат койсом, мисалы биз жакында барып реабилитационный центр ачып келдик да. Ал жерде инвалид балдарды бекер көрөбүз да. Мисалы үчүнчү, мен Кыргызстанда жүрсөм ошол нерсени ача алмак эмессиз. Ошондой нерсени кыла алам, ошол ийгилик пайданы келтире алам деген нерселер болгон да убагындачы. Анан ошон үчүн келгенмин. Анан эми баягы эл өзүндө элек жок деп коет, ар ким ар кандай эме болот, бирок эмне үчүн айтат элдер? Себеби дегенде алар менен бөлүшкөн адам жок да. Биз деле сагынабыз, биздин максатыбыз мекенди сатып кетүү эмес, балдарыбызды орусча бул жакта тарбиялоо эмес, бул жакта дагы биз балдарыбызга туура өзүбүздүн салт санаабыз менен тарбиялайбыз. Мисалы могул жерде биздин эле зданияда 2 учреждение бар. Балдарды, кыргыз тилге, кыргыз эле балдарды ошол эле Куранга окутуу, үйрөтүү, капырагайдын салт санасына, мына биздин эле бир зданиябызды, помещениябызды да бир ата энелер мектебине бергенбиз. Алар бизде келип
бул жерден билим алышат. Капыр агай Мадаминовдун окуучулары, шакирттери аларга сабак өтөт да. Бул дагы болгон биз Кыргызстанды унутканыбыз жок. Биз дагы ошо силер менен биргебиз. Биз дагы силерди жакшы көрөбүз дегенди жеткизсек, анан алар дагы түшүнөт дегендей ойда максат. Сенде кандай балалык өттү эле? Сен эмнени сагынасың, эмнени эстейсиң? Мен Өзгөндүн Куш абайынан болом. Мен балалыгым аябай бактылуу өткөн, жакшы өткөн. Менин ата-энем ушул тактыкка, тазалыкка, анан мээримдүүлүккө үйрөткөн. Кандай учур болбосун, адамдык сапатты биринчи жогору кой деп үйрөткөн. Балалыгымдагы эңсеген, сагынган нерселерим Балким балалык эмес, балким чоңоюп калгандагы эле кезең да. Негизи эле бут Кыргызстандан алган өзүң мындай азыркы күндө турмушуңда колдонуп жүргөн да сагы баягы болот го ушундай айтты, апаң айтты, эжең айтты, тайнең чоң энең айтты. Мисалы үчүн кулагыңа күмүш сырга билип жүр да мындай. Мисалы үчүн мен мен дайыма эстейм да, мен ошол принципти көп карманам. Айрыкча мындай жаңы иш кылып атканда или бирөө сураганда да бекер жатканча бекер иште дейт да. Мен бекер убактым болсо, өзүмүн кыла турган ишим жок болсо, бирөөнүн ишин кылганга деле даярмын да. Себеби ошону бирөө суранса, муну кылып берчи десе, эмне үчүн нет да, эмне үчүн жок. Мен бекер жатканча бекер кылып берем, зато бирөөгө пайда берем да. Андан следом дагы бир сөзү келет да. Үйрөнгөнүң өзүң үчүн, кылганың бирөө үчүн болсо дагы үйрөнгөнүң өзүң үчүн. Бул мага опыт берет депчи. Бул мага опыт берет. Бекер жаткычакты бекер иштейин, бирөө үчүн кылсам дагы үйрөнгөнүм мен үчүн деген нерсени дагы көп колдоном да. Сенде балким ошондой нерселер бар. Мен ушул жашоодо колуман келишинче, өзүмдө мүмкүнчүлүк болуп турса, колуман келишинче жардам бергенге аракет кылам. Мейли материалдык жактан, мейли моралдык жактан. Эгерде мындай адамдар кайрылат го. Эгерде колумдан келип турса, жок дебейм. Сөзсүз түрдө жардам берем. Ушул качество кичинемен калганда, апам сөзсүз мээримдүү бол, адамгерчиликтүү бол, адамга биринчи ушул нерсе керек деп үйрөтөт эле. Жашоомдо колдоном азырга чейин. Машалла. Ушул Планета 312 компаниясына ачууңуздун бирден бир себеби эмне болду? Эмне түрткү берди сизге? Жашоо түрткү берди. На самом деле өзү мындай чынына келгенде баардыгыбыз биз өзүбүздөн эметебиз да. Өзүбүзгө биринчи жакшылык кылып, анан бирөөгө жардам беришиң керек да. Өзүңө жакшылык кыла албасаң, бирөөгө жакшылык кыла албайсың деген нерсе бар да. Мен ошол Россиядан Кыргызстанга 3 жыл дегенде барып, ал жерде 1 жыл туруп, кайра Россияга кайтып келгенимде мен уже садоводдо сатуучу болуп, жынсы сатып Вьетнамдын колунда иштечүм. Мен ошол жерде өмүр бою иштегенди каалаганым жок да. Башка жумуш караганымды кааладым. Мен Кыргызстанда банкта иштеген үчүн банктарды барып мен өзүм резюмемди таштап аракет кылып көрдүм. Бирок ал кезде Россияда славянская внешность болбосо мындай жакшы иштерге алчу эмес. Ал кезде азыр ала берет, азыр баары жакшы. Бирок ал кезде 2010 жылдары, 2009 жылдары ал нерсе жок эле. Сөзсүз түрдө славянская внешность дейт эле да. Ошол иш издеп жүргөндүн биринде эле резюме таштагам, чакырышты, фамилиям, атымы көрүп чакырышты, бирок мен өңүмү көргөндө эле баягы отказ кылып атышпайбы? Руководительди, собеседование ала турган адамды күтүп отуруп, колума брошюра түштү. Ал жерде деген ипотека гражданам СНГ деп туруптур да. Кандай бул ипотека гражданам СНГ? Ал кезде мен гражданством Кыргызстан болчу. Кантип үй алсам болот? Мен 2 баламы Кыргызстанга таштап келгенмин.
балага болгон кусалык бул башкача да, буну только энелер гана сезе алат болуш керек да. Даже балдар да канча сезбейт болуш керек, энедей да. Анан ошол жерде эле жанагы көз алдыма элестетип, балдарымды алып келип кучактап, күндө ишке барып, ишке келип, кечиндеси балдарымдын жанында деген нерсе ушундай башкача сезимдерди козгоду да. Анан ошондо окей, мени банкка ишке албаса, значит, мен үй алышым керек экен да, балдарымды алып келишим керек экен дедим да. Ал кезде квартира снимать эткенге кыйын болчу. Ошон үчүн бир квартираны бирөө снимать этсе 5-10 адам чогуу жашачу да. Азыр эми андай болбой калды да. Биз дагы ошондой көпчүлүк менен жашачук. Көпчүлүккө баланы алып келе албайсың. Анан элестете баштадым, өзүмө квартира алсам, балдарымды алып келсем, биздин семьябыз толук семья бул жерде болсок, биздин ишибиз жакшыраак жүрөт деген ой келди да. Ошонун артынан анан ипотеканы изилдей баштадым. Кантип мен өзүм үчүн гражданин Кыргызстанда болуп туруп ипотекага үй алсам болот экен деп. Ал малда азыркыдай курстар жок болчу, азыркыдай үйрөткөн, көрсөткөн, алып берген агентстволор да жок болчу да. Анан өзүм издеп, изилдеп, сурап, көрүп жүрүп, анан биринчи өзүбүзгө алганбыз. Өзүбүзгө үй алып, ошондо дагы кызым уже жогорку класста окуп калган. Жогорку класста окуган подросток балдарды, өспүрүм балдарды жылдырыш кыйын да, себеби дегенде ал жерде досторун эметип калган, өзүнүн окружениясы болуп калган. Ошого кызымы алып келе алган жок, бирок баламы жаныма алып келип, балам менен чогуу бул дагы бир өзүнчө бакыт болчу. Аны көргөндө адамдар бизге деле алып берчи, кантип алса болот экен деп кайрыла башташты да. Биринчи көрдүгө өзүм алдым, анан кайрыла баштадым. Мен ошол эле садоводдо иштеп атам уже. Эч жака кеткен жөн жокмун дейм. Анан бир адам кайрылды, бесплатно ага жардам бердим, экинчи адам кайрылды, ага жардам бердим, бешинчи адам кайрылды. Анан уже мен же жумушума үлгүрбөйм, же жардам бере албайм. Ошондо анан же жумуштан кетиш керек болду садоводдон, же жардам бербешим керек, отказ кылышым керек болду. Ошентип элдер кайрылып, мен жумушуман кетүүнү чечтим. Садоводдон кеткем ошентип. Жеке частный риэлтор деп коет бизде Россияда. Жеке риэлтор болуп иштеп баштадым. 10 адам кайрылды, 20 адам кайрылды. Карасам жалгыз үлгүрбөйм, да бир адам алдым, анан дагы бирин алдым, анан 5-ин алдым, анан 15-ин алдым. Ошентип туруп азыр ушундай компанияга айланып азыр Россияда юридикалык компания ачып, бул жерде официальный ошол эле көпчүлүгү биздин Кыргызстан жарандары иштешет, официальный трудовой договор менен ипотекаларды алып, үйлөрүн жаап бүткөндөр бар, жаап жаткандар бар, жакшы ийгиликтерге жеткишкендер бар. Биздин компаниянын ачылып калганы бул ошондон болчу. Азыр эми кийинки кадам бардык нерседе бир этапка жеткенде кийинки этапка переход өтүш керек болуп калат да. Карадык, кыргыздар бул жакта жакшы ийгиликтерге жетишти, жакшы ийгиликке жеткендер Кыргызстандан дагы инвестор болуп, ал жактан дагы башка жумуштарды ачып, Кыргызстанга кеткендер бар кайтып. Анан кайра азыр биздин ошол эле кардарлардын, мурун мен үй алып берип жардам берген, үй алганга жардам берген кардарлар Кыргызстандан деле сурана башташты. Азыркы күндө Кудай буйруса, Кыргызстанда дагы офис ачып, Кыргызстандан дагы Россияда иштеп, Кыргызстандан үй алам десе дагы жардам бергенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр эми кайра ошол эле биздин мекендештерди мекенге кайтаруу деген неме менен да, ар бир нерсенин өзүнүн миссиясы, биз өзүбүз деле. Себеби дегенде мен өзүм ошол жолду өткөнмүн, басып, ошол жолду басып өтүп жатамын. Мен дагы кайтып келгим келет Кыргызстанга. Менде дагы андай максат бар. Менде болгон максат башкада деле бар экен да деген ой менен азыр эми Кыргызстанда иш жүргүзүп баштадык да. Мигранттардын ойлору ар кандай, бирок максаты бир дегендей. Биздин максатыбыз барып эле кайра Кыргызстанга, өз мекенибизге кайтуу. Элдеги болгон кусалык менде дагы бар.
Анан могу бизден үй алган адамдар, кардарлар дайыма айтышат да, рахмат, ошондо бир тыйыным жок, үй алдым эле, азыр менин үйүм 2 эсе кымбаттады, 3 эсе кымбаттады, банкта карызым төлөп бүт элек болсом дагы үйүм кымбаттаганына байланыштуу үйдү сатып Кыргызстандан наличкага үй алдым деген клиенттерибиз, или наличкага үй алып ашканын еще бизнес кылдым деген клиенттерибиз бар да. Анан карап айтасыз, жакшы эле туура эле жолдо экенбиз депчи. Ипотека ошол айта кетейин, биз үй алгандан кийин көп мүмкүнчүлүктөр ачылды да. Мисалы ушу балдарымды бала бакчага берет. Бул да бир мүмкүнчүлүк. Кыргызстан жараны. Кыргызстан жараны. 2 кызымды садик, ошо бала бакчага бердик. Андан кийин эле регистрация маселеси. Өзүбүздүн үйгө регистрация маселеси чечилди. Анан эң биринчи эле бул жүрөгүңдө бир тынчтык пайда болду да. Хоть төлөп бүт элек болсок деле бир өзүнчө бир сезим болот экен да. Ушул биздин үй депчи. Итоговая точканы билесиң да. Ооба. Ушул биздики болушунчу ошого бир жүрөктө бир мындай тынчтык пайда болду менде. Машалла. Ипотекага кайтып келип калдык, ушул жердеги үй боюнча да жайгашып калганыбыз боюнча Москвага кайтып келип анда. Силер канчага алдыңар эле? Азыр канча примерно турат? Ошол боюнча дагы. Ошо 2021 жылы алганда биздин батирибиздин баасы 5 миллион 600 миңге алганбыз. 8,9% менен алганбыз. Аябай жакшы. Сиздин кайра жаңы жылдан кийин процентная ставка өсүп кетет, аракет кылып калгыла деп ошо шаштырганыңыз до сих пор эсимде, ыраазымын да. Ошо үй алып калышыбызга бирден бир себеп баягы эле ошол квартира маселеси. Карантин учуру, базар жабык, 2 бала менен ошо хозяйкабыз чалып квартираны бошотуп койгула, мен саттым деди. Анан ошондо биз ал учурда балалууларды алышпайт эле да. 1 ай срок берди бизге, 1 айдын ичинде чыгып кеткиле деп. Аябай кыйын болду да табышчы. Ошондо анан Жалаатта ошо жер участогубуз бар эле, ошону сатышка туура келди. Сатып, анан ошо первоначальный взнос төлөп ушул квартирабызды алып калдык да. Азыр банкта канча карызыңар калды? Банкта азыр 30 жыл калганбыз да негизи документ боюнчачы. Анан биз ушул үй алганыбызга сүйүнүп эле досрочно погашенияны эске албаппыз да. Сүйүнүп эле убагында төлөп эле жүрүп. Канча төлөйсүңөр? Айына 34 миң төлөйбүз. Ошон үчүн эске алган эмеспи? Билинген эмес. 34 миң төлөп эле ошону төлөгөнүбүзгө сүйүнүп эле жүрүппүз да. Анан Кыргызстандан дагы ортодо эме алып калдык да, биз там алып калып, ошол менен дагы болуп калдык да. Буюрса эми мына фокусту ушул жака коебуз эми. Азыр 26 жылы калды да? 26 жылы калды. Азыр 26 жыл калган болсо, 34 миңден 2 комнат квартира, азыр Реутовда ошондой эле 2 комнат квартира 60 миң арендасы. Арендасы ооба. 60 миң 50 миңге чыкпай таба албайсыз. 60 миңге аренда. То есть арендадан дагы 2 эсе арзан түшүп атат да. 5 миллион 600га алган үй азыр жок эле дегенде 10 миллион турат да. Ооба. Азыр сатып кетсең дагы 5 миллион акчаны чөнтөккө салып кетесиң дегендей нерсе да. Сатпай эле калалы. Кыргызстанга кетсем да сатпайм дейт. Сатпайм. Инвестиция бул жакта недвижимость болушунча алып калганга аракет кылыш керек экен да. Сатпайчы. Жылдан жылга өсө берет экен, эч кандай артка эме тартпайт экен да бул нерсе. Сен ооба планетекага бүгүн биринчи жолу келип, мында мурунку сабактарыбызда, мурунку жолугушууларыбызда кеп кылганбыз. Адинайлар 9 айда 8 жылга кыскарткан. Ошол видеолорду көрүп бегом деп келдим да. Адинай дагы кыргыз паспорт, гражданствосы Кыргызстан. Азыр Кыргызстан жарандыгы менен мектепке, садикке бериш кыйынчылык жаратып атат деген нерселер болуп атат да. Силерде кандай көйгөй жаралдыбы? Кандай болуп атат? Биз Московской областыбыз да, бизде мектепке, садикке бара турчу үйдө кичинекей бала жок. Бирок документ жактан эч кандай кыйналган жокпуз.
өткөнкү эмеге видеого суроолор келиптир, үйдү канча калганын айтып койса деп. Биз үйдү 9 миллионго алганбыз, Московская область, город Чеховдон. 3 комната, 90 квадрат метр почти. 90 квадрат метр үй алганбыз 9 миллионго. Азыркы убакта банкта карызыбыз 6 миллион 900 ушундай калды. Машалла. 8 жылга кыскартканбыз. Алганыбызга мына 3-ноябрда 1 жыл болот. 1 жылда. Ооба. 1 жылда 8 жылга кыскартышты. Молодцы. Молодцы. Жана Респект. кыйынчылык жаралбадыбы деп атпайсызбы? Жана мектепке киргиз быйыл ушул маселе аябай талкууланып, интернет тармагында аябай эми резонанс жаратып берди го. Анан мен да ошо Кыргызстанда жүрөт элем. Коркуп дароо эле билет алып келдим да. Менде да ушундай эми көйгөй жаралып калбасын деп келип 21-inde койдум госуслугиден. Эртеси эле положительный ответ келди. Услуга оказана деп элечи. Сүйүнүп, анда да кандай учур болбосун сизди эле эстей беребиз. Рита жеге, благодаря Рита жеге депчи. Рахмат, рахмат. Жакшы сөз менен эстесеңер Жок, бирок эметиши мүмкүн баягы подход кылат депчи, бирок негизи эле ыраазыбыз да. Аябай. Рахмат. Рахмат. Бул силер өзүңөр большие молодцы деп коет го орустарды. Азаматсыңар, убагында чечим чыгарган, бул дагы чечим чыгаруу, бул кадамды таштоо, бөтөн элде, бөтөн жерде, бөтөн гражданство менен үй алып, бул чечкиндүүлүк биринчи силерден, бизден аракет. Ооба, биз алганыбызга мына 1 жыл болуп атат эми. Азыркы процентный ставка менен сравнение биздики өтө жакшы. Биз 14% менен алганбыз да, азыр 20-22 десе ай биз сонун деп. Анан биз дагы үйдө отуруп, РТЖге рахмат деп ошентип калабыз. Өзү эле байый бербей бизди кошо байытып атат эми. Мен байланып силер. Жерин кесип койдум. Эми на самом деле ошол мектепке, садикке бере албай атабыз деп резонанс чыгарган маселе боюнча эме кыла турган болсок, мектепке бере албай атабыз дегендерден силерде ал не коснулось? Жок. Силерге тийген жок. Московская область болгон үчүн дагы же билбейм негедир биз Кудайга шүгүр ушул. Кайсы айда койдуңар? Мен августтун өзү 10-унда келдим Кыргызстандан. 1-класска бардык. 1-класска бардык. Анан жана интернет булактарындагы маалыматтарды окуп эле менде дагы бир сыйра паника болду да. Мен да ушул ситуацияга түшүп калбай экенмин депчи. Чындыгында Кыргызстанда деле бул маселе болуш керек. Мектепте орундук жетишпей, садикте да, бала бакчаларда орундук жетишпей, Москва чоң, Московская область андан да чоң болуп атпайбы? Балким бул жерде чындыгында орундук жетишпегендиги үчүн дагы албай калса дагы паника чыгара берген учурлар болот да. Мен өзүмдүн иним деле балдарын августтун акырында алып келди да, үлгүрбөй калды. Бергеничи анан ким күнөөлүү? Өзү. Россияда апрелден баштап орундуктарды ала баштайт да. Апрель эмелерге ачылат да биринчи. Гражданинам России, потом постепенно. Тем не менее, уже апрелден баштап аракет башталат. Апрелден баштап. Хотя иним балдары Кыргызстан жараны, бирок өзү гражданин России да. Анан соседний жанындагы мектепке берди, бирок кийин өткөрүп алды. Жанындагычы өзүнүн үйүнө жакыныраак жерге кийин которуп алды, орун болгондо. Бирок кээ бир учурларда балким биз өзүбүз туура эмес кылып анан кийин бирөөгө ушундай болуп атат деген нерсе. Балким чындап эле өкмөт тарабынан, мектеп тарабынан кысымдар болуп атат. Силер ошону болбогондон кийин бизге ар кимдин ситуациясы ар кандай да жашоодо. Мага дагы ошол кызык болуп атат. Себеби дегенде бизден аркылуу дагы үйлөр алган адамдар бар. Алардын ичинен дагы биз бере албай атабыз дегендер болуп атат да. Бирок мен аларды да чакырышыбыз керек экен, чакырып эмне үчүн бере албай калдың деп талкуу кылыпчы да. Адам бул жерде максат эмне? Максат туура маалыматты жеткирүү.
мен эмнеден умутам, балким биз өзүбүз туура эмес кылып анан башка бирөөнү өлкө жаман, мектеп жаман, ал мынтип бул мынтип ошо менен болуп калып аткан болушу мүмкүнбү деген нерсе. Балким мени комментарийде урушат, сөгөт. Ар кандай учурлар болушу мүмкүн, но биз мындай, биздин максат талкуу. Аны көрсөтүп, кимдики туура, ким жаман, бул жакшы, булнуку туура, бунуку туура эмес, ар бир адамдын маселесин көтөрүп чыгаруу, ошондой учурга туш болбош үчүн балким эртең бизди көрүп аткан көрүүчү эртерээк аракет кылат деген нерселер болот да. Пайда келтирүү, маалымат жеткирүү, туура так маалымат жеткирүү. Россияда жүрүп, мекенден алыс жүрүп, бала тарбиялоодо кандай көйгөйлөр болот, кандай кыйынчылыктар болот, баланы тарбиялап атып, ушу Кыргызстанда эле жүргөндө деген нерселер болобу, же наоборот баары жакшыбы? Чынын айтайын, кыйынчылыктар болот. Мен өзүм тарбиялаган үчүн дагы баары бир мындай эңсейм да. Чоң энеси болгондо жанында, чоң атасы же болбосо тайтасы болгондо баары бир илгеркилердин тарбиясы башкача да. Кичине болсо дагы өздөрүнүн салымын кошуп, мен балким туура эмес тарбия берип аткандырмын да, кандайдыр бир учурлардачы. Ошондо мени кошо тарбиялап, бул кылганың туура эмес, балага мындай тарбия бериш керек, мынтип мамиле кылбайт балага деп, ошол нерселерди мындай эңсейм да. Албетте чоң атасы же чоң энеси же болбосо тайнеси чогуу болсо жакшы болор беле деген учурлар болот. Бала тарбиялоодо кыйынчылыктар, алыста жүрүп, Россияда жүрүп болгон балдарды тарбиялоодо болгон кыйынчылыктар. Сеники ошол энеси болсо, жанында чоң эне, чоң атасы болсо, кошо мага дагы кеп кеңешин берип турса деген нерсе. Дагы кандай кыйынчылыктар? Ал эми жардам. Да? Азыркы балдарга подход кылышты билиш керек да азыр. Башкача азыркыларчы. Ар бирин өзүнчө. Эстейсиңерби, бизди дагы ата энебиз ошентип айткан. Азыркы балдар башкача. Ооба. Анда копеек деген тыйындар болчу биздин кезде. Азыркы балдар туулуу эле акчаны түшүнүшөт деген да. Азыркылар телефонду түшүнөт дегенде болду. Азыркылар баягы соцсеть, телефон бүт эле ошону көрүп мындай баардыгын билет да, сени кошо тарбиялайт, баягы билбейм, башкача чындап. Сенде вот балдарың азыр чоңоюп калды, мектепти бүтүп калышты. Сенде тарбиялоодо кыйынчылыктар болот да. Мээримдин балдары кичинекей эми 1-класска барды. Бул мээримдин башка көйгөйү бар. Да, бала тарбиялоодо алыста, Кыргызстанда мекенден алыста жүргөндө сенде кандай кыйынчылыктар болот? Бизде чоңоюп калганга кыйынчылык деле жок. Балдарым жакшы. Ошо чоңоюп калганга чейинки болду беле? Чоңоюп калганга чейин Кыргызстанда болушту да. Силер Кыргызстанда окутуп анан бул жакка келишти. Окууну бүткөндөн кийин анан бул жакка келишти. Түшүндүм. Ошон үчүн сиздердин балдарыңар Кыргызстандан тарбияны алып келген үчүн сиздерге уже жеңилдик болду. Жеңилирээк. Это меня не касается. Жана чөйрө дагы аябай таасир этет экен да. Баары бир аралашып өсүп атышат да азыр бул жерде. Ар кандай улуттар бар. Чогуу ойношот. Ошолордун каалайсыңбы, каалабайсыңбы таасири тиет экен. Таасири только жаман жагы тийиши мүмкүнбү же жакшы жагы да тийеби? Жакшы жактары деле тиет. Мисалы, ошолор менен чогуу тил үйрөнөт. Ошолордун тилин үйрөнөт. Баягы орустар балдарын эркин өстүрөт го. Өз оюн эркин айтканды үйрөтөт. Ошолорду үйрөнүшөт экен да. Өз оюн эркин айтканды. Өзүнүн оюн эркин айткан бул жакшы сапат деп ойлойсуңбу? Же биздин илгери биз менин оюмча жакшы. Менин оюмча жакшы.
жакшы сапаттар. Себеби мен ошол оюмду учурунда мындай ишке катып баягы бирөөнүн көңүлүн ойлоп, өзүңдүн көңүлүңдү ойлоп элечи, өз оюңду кеңири айта албай калганда бул жашоодо дагы бир эме болот экен да, минус жактары болот экен. Ошо бала өз оюн эркин айтып, эмне каалап атат, ошону айтканы туура да. Себеби ошону оюн угуп туруп, анан биргеликте талкуулап чечим чыгарасың да. Адинай, сенин балдарың Кыргызстанда мектепти бүтүп, анан келдиң деп атасың да. Ошо келгенде аларга жактыбы? Алар эмне деп атышат? Жакты. Же кеттик, качан кетебиз деп атышабы? Биринчи келген убакта кыйын болчу ооба. Кеткибиз келип атат, Кыргызстан эми ал жакта баары өзүнүн айлана чөйрөсү көнүп калган да, ошол жактан мектепке барышып, күрөшкө барышат эле, волейбол ойношот эле. Бул жакка келип көпкө чейин кошуло албайт, эми уже подростковыйда кошулушу кыйыныраак болуп калат экен да, сразу баягы кичинекей болуп кирип кете албайт да айлана чөйрөгө. Ошол үчүн кичине башында болгон, азыр жакшы, азыр кеткибиз келбейт деймби, только эс алганда барабыз деп ошентебиз. Ошо. Алар да бул жакта көп мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, Ооба. эметип калышты да. Ошону көрүп, баардыгын өздөрү талкуулап, биз менен кеңешип, чечим чыгарышат. Негизи эле бир эле жаш балдар эмес, чоң адамдар деле бир жерден бир жерге барып адаптация болууча өтө убакыт керек го. Жаш балдар тезирээк адаптация болот. Бизге карагандачы, жана бир жумуштан бир жумушту которгондо деле ошол жумушка коллективге кирип кетиш үчүн алардын кыйын да, убакыт керек болот да, ошондой эле. Мен Россияга келип ошол банкка ишке аракет кылып жүргөмдө мен ошондо 31 жашта элем. 31 эле жашта элем да. Жаш деп эми ал маалда жаш экен элем, кыйла эле. Бирок банктарда славянская внешностьтан сырткары до 30 лет деген бар эле. Азыр андай чектөөлөр дагы алынып калды. До 30 лет деп, себеби 30 жашка чейин адамды адаптациясы батыраак болот деген түшүнүк бар болчу да. 30 жаштан кийин аябай көп буну Госдумада дагы аябай айтып чыгышты. 30 жашка чейин болсун дейт. 30 жашка чейин барса опытың болсун дейт. Каяктан опыт алат? Опыттуулар барса жашың эме өтүп кеткен болот дейт деген аябай мындай каттуу өмөлөр болуп жүргөн Россияда, айрыкча Москвада. Ошол кезде мен дагы ушундай бир тоскоолдукка туш келгем да. Славянская внешность, окей. Возраст 30 жашка чейин, мне всего там 31 да, 31 эле жаштан болгону. Бирок тоже жакшы жумушка кириш үчүн 30 жашка чейин деген чектөөлөр бар болчу. Бул ошо адаптация боюнча да, жаш балдар эмес, чоң кишилер адаптация болушу андан да кыйыныраак дегенчи. Жаңыдан башташ, жаңыдан бир эле тармакта иштесең деле, ар мекемеге жаңы барсаң, жаңы мекемеге бара турган болсоң, тоже самое жаңыдан опыт алышың керек, жамындан тастыкташың керек, сен жакшы адис экениңи көрсөтүшүң керек, өзүңдү көрсөтүшүң керек дегендейчи. Мына сиздин эми видеолоруңузду үзбөй көрүп келебиз да, анан берейин деген суроом. Комментарийлерди сөзсүз окуйм да менчи, ким эмне деп жазып атат, кандай пикир калтырып атат. Анан ушул көбү сиздин акыркы кездери жолуңузга асыла башташты да. Аллахым ыраазы болсун сизге ошол жолуңузга. Кандай кыйынчылыктар болду биринчи жолго киргениңизде, анан эмне түрткү болду баягы эле? Түрткү болгону бул биз февралда умрага сапар алып барып келгенбиз. Ал жерде көп осознаниялар болду. Мен дагы Советский Союздун адамымын деп койсом болот. Менин жаштыгым, менин адаптация учурум, менин өспүрүм учурум дагы бул Союз малына туура келген. Союз малында деген бизде ошо
тилекке каршы дин жок, кудай жок Кудай деп жок. тарбияланган адамдарга киргенбиз. Мен динден аябай билимим алыс болчу. Бирок биз адамбыз, убакыт өткөн сайын айрыкча Чубак ажы раматылык келип бизди баардык Кыргызстанды туура жолго өндөгөндөн баштап мен дагы ойлоно баштаганмын, кандай болот экен, эмне деген өзүм дагы лично суроолорду көп берип алып жоопторун алып жүргөм. Бирок өзүбүздү тарбиялап чечим чыгарыш деле бул оңой нерсе эмес экен. Бирок умрага барганда көп нерсе орусча айтканда осознание келди. Ал жерде ошол жолукка кирүү чечимин кабыл алгам. Эч кандай кыйынчылык болгон жок. Эч кандай осуждение деле болгон жок. Лично бетиме келип, сен мындай кылып алыпсың деп эч ким айта элек. Айта алышпайт да. Комментарийде балким жазып аткандыр. Комментарийдин деле баарын окуп отурганы чындыгында убактым жок. Колум бош болуп, мүмкүнчүлүгүм болгон кезде кирип комментарийлерге жооп бергенге аракет кылам. Бирок тилекке каршы баарына эле жооп бере албайм да. Айрыкча бул жолукка жөнүндө жазгандарда. Азыр мен ойлойм, биз 21 кылымда жашайбыз. Кимдир бирөө кыска шортачан жүрөт, кимдир бирөө жолукча, кимдир бирөө чечин таз кылып алып, кааласа жашылга боёп алып жүрөт да. Ар кимдин өз каалоосу, өзүнүн чечими деп ойлойм. Мага деле эч ким андай бир жаман бетиме эч кандай айткан жок да. Жакшы эле, баары эле жакшы эле, туура эле кабыл алып, баары эле менин чечимимди сыйлап, азыр ушундай го. Мен сенин чечимиңди сыйлайм, же мен туура эмес деп ойлойм, бирок это твой выбор дегендейчи. Эч андай болгон жок. Кудайга шүгүр, мен андай токсичный адамдар окружениемде жок деп койбойм. Баары жакшы эле. Өзүм деле жүдөгөнүм жок, өмүр бою эле салынып жүргөндөй эле андай эме болгон жок. Балким өзүмө жарашыктуусун еще таба элек болушум мүмкүн. Но это с опытом дегендейчи. Жакшы эле баары, Кудайга шүгүр. Ушул жерде айтып кеттиңиз, умрага барганда жолукка кирдим деп. Умра сапарына барганда ички жан дүйнөңүздөгү сезимдер кандай болду? Эмоцияңыз менен бөлүшүңүз биз менен. Мен өзүм барганга чейин толтура адамдар барып келген. Менин айланамда, менин тааныштарым, туугандарым. Бирок баардык барып келген адамдар мага аябай кооздоп айтып беришчү да. Ушунчалык жан дүйнөсү менен айтып берчү. Бирок мен аны укпачу экем да. Мен өзүм барып келгенден кийин сезип атам. Алардын ар бир адам барып келгендеги айтканын мен өзүм барып келгенден кийин көз алдыма элестетип, анан сезип атам да. Бирок ошол учурда, ошол адам айтып аткан учурда мен эч нерсени уккан эмес экенмин. Ал менен эмнени айткым келет? Мен канчалык кооз айтпайын, өзүң барып көргөндө эч качан жеткирип бере албаймын. Бул жактарга барыш керек экен. Өзүң көрүш керек экенсиң, анан ты должна пережить это, сама почувствовать дейт го. Вот некоторые чувства невозможно передать. И это про это, да. Поэтому ар бир инсанга ажылыкка барган, умрага барган, ыйык мекени көргөн насип кылсын. Бул өзгөчө сезимдер. Ал сезимди сөз менен дагы, калем менен да жеткире албайм. Орустар да айтып коет: ни пером не описать, ни словами не рассказать. Это нужно только увидеть, почувствовать и побыть. Бизде дагы айтат го, миң уккандан бир көргөн артык депчи. Ошо баардык адамдан уккандан көрө өзүң көргөн сезим башкачалык. Замзам сууну алып келген. Ой, замзам суу десе деп эле да мынтип ойлочумун да, кимди ошентип ойлогон болсом кечирим сурайм. Бирок ал болгон нерсе да, балким башкалар деле ошондой болгондор. Замзам суу алып келип берсе, ичем, бирок айырмасын сезчү эмесмин, анын баалуулугун сезчү эмесмин да. Ал киши деген кандай жерлерден алып келип атат, бул деген кандай суу, анын мындай баалуулугуна жетчү эмес экенмин.
ал жака барып өзүбүз дагы алып келдик да, анан өзүбүз дагы тараттык жанагы суунучу. Анан таратып атып айтам да, ошону ичип аткан адам, барып келген адам гана ошонун даамын сезип, ошонун бир баалуулугун сезип ичет экен да. Барбаган адам ага аны сезе албайт экен деп эле койдум да. Сезе албайт экен депчи. Аны барган адамдарга таркатыш керек. Менде ошондой бир эме болду да. Өзүм байкаган нерсе бул ушул болду. Өзүң барып көрмөйүнчө, өзүң билмейинче көп нерсени түшүнбөйт экенсиң дегенчи. Баардыгын ар бир мен мусулманмын деген адамга ыйык Меккеге барган, замзам сууларга ниет кылып ичкен, пайгамбарыбыздын мечитинде намаз окуп ниет кылгандар насип кылсын ар бир инсанга. Амин айтканыңыз келсин. Мекке бир өзүнчө бир дүйнө болсо, ал жердеги жан дүйнөңө төңкөрүш жасаган бир аалам болсо, Мадина ал бир өзүнчө бир аалам, өзүнчө ал жерде бир жан дүйнөң козголгон бир башкача сезимдер болот экен. Ошондо сизде өзгөрүү болдубу? Барып келгенге барганга чейин, барып келгенден кийин сизде бир өзгөрүү болдубу? Эми аны эл байкайт го деп ойлойм. Кандай деп, бирок элдер байкабай өзүң байкай турган нерселер бар да, бул сенин ички жан дүйнөң. Сенин ички дүйнөңү эч ким көрө албайт. Сенин акылыңа, сенин башыңа, сенин оюңа эч ким кире албайт. Мен өзүм байкаган нерселер болду. Мисалы үчүн ойлорду кетип атам, мисалы бир адамды көрдүм, оюма там семиз экен, арык экен, там тишин жууп албаптыр образда да деген нерсени эгер мурун карап туруп деп өтсөм, азыр астафирулла, уже оюңу фильтр кыла баштайсың. Мага мен ошондой жагын мындай өзгөрдү десем болот да. Карап туруп бирөөнү осуждать этпей, мурун осуждать этет элем, Кудайым өзү кечирсин. Баардыгыбыз күнөөкөр пендебиз, көп нерсени жалгынчтык менен байкабай кылган учурларыбыз болот, билбестиктен кылган учурларыбыз болот. Бирок ошол нерсени фильтр кыла баштайт экенсиң. Балким баарын эмес, бирок көпчүлүгүн. Акырындап эми Кудайым ынсап берсе, уман берсе, дагы да өзгөрсөк керек. Баарына насип кылсын. Тилегим ушу, баарына насип кылсын, баары барып келсин деген. Дагы бир суроо дегенде, Планета 312 компанияңызды түптөгөнүңүздү айтып бердиңиз. Азыр кол алдыңызда канча адам иштейт? Жана компания сиз ойлогондой иштеп жатабы? Сиз өзүңүз ойлогон максатта, сиз ойлогон жолдо? Азыр жалпысынан Москва, Питер, Санкт-Петербург, Кыргызстанда баарыгы биригип официальный, удаленкада самозанятый болуп иштегендер бар, ГПХ договор менен иштегендерибиз бар. Баардыгы биригип бир 60-тай кызматкер иштейбиз. Мен ойлогон деңгээлде, эгер мен ойлогон деңгээлде иштеп атат десем, бир аз жалган болуп калат да. Себеби дегенде мен күндүгү планканы өстүрө берем да. Дагы да жакшыраак болушубуз керек, дагы да жакшыраак кылышыбыз керек деген нерсе дайыма бар болгон үчүн 100% мен каалагандай деп айта албаймын. Бирок мен билем, ушул компания бардык күчүн жумшап иштейт деп мен толук айта алам да. Бардык күчүн, бардык билимин, бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, максималдуу максимальный вклад кылып иштейт деп мен уверен айта алам. Бирок биз күндө өсүшүбүз керек, күндө жылышыбыз керек деген
девизди карманам десем болобу. Ошон үчүн мен бир аз планканы алдыга жылдырып, могул жерибизди оңдошубуз керек, бул жерибизди оңдошубуз керек, бул жерибиз түшүп кетип атат, бул жерибиз дегендей дайыма планканы көтөрүп турам. Рахмат. Кыргызстанга качан кетебиз деп ойлойм. У нас, между прочим, поздравляю. Силер биздин подкаст форматта биринчи конокторубузуңар. Рахмат. Биринчи конокто биз көптөн бери ойлоп жүрөбүз, подкаст тартсак, биринчи конокко кимди чакырсак депчи. Биринчи конокко аны чакырайлы, буну чакырайлы деп аябай мындай тандап эметкенбиз да. Бирок бактылуу клиенттериңиздердин бири экенбиз да. Кудайым өзү билет экен да. Мы предполагаем, Бог располагает деп коет го. Кудайым өзү билет экен кимди биринчи конок кылышты. Силер биздин биринчи коногубуз болуп калдыңар подкаст форматта. Это тоже өтө жакшы нерсе болду депчи. Себеби дегенде чыныгы жөнөкөй адамдардан белгилүүлөрдү тарткандар көп. Белгилүү адамдын артынан белгилүү болгондор көп. Могу жөнөкөй адамдарды, жөнөкөй мигранттарды, жөнөкөй ооруп аткан темаларды козгоп чыкканыбыз бул жакшыраак деп ойлойм да. Башка бизге окшогон, көрүп отурган, бизге окшогон мигрант, бизге окшогон балдарынын тарбиясын ойлогон адамдар да. Мисалы ошол эле мектепке киргизе албай атам, кантип киргизсем, или ипотека алып алып, туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы деп ойлонгон адамдар болушу мүмкүн. Жана да бизге окшогон Кыргызстанды сагынып, кусаа болуп, жана ошо менен кантип күрөшүп келаткан адамдар бизди көргөнчүлөр бар да. Биздин мигранттарыбыздын өзүнүн бир баарын башын бириктирген бир көйгөй бар да. Бул кусалык, Кыргызстанга болгон, мекенибизге болгон кусалыкты, кусалык менен күрөшүү бизди бириктирип турат деп ойлойм да. Бизди баардыгыбыздын ооруган жерибиз бул кусалык менен күрөшүү. Кошуласыңарбы? Ошо кусалыкты жеңилдетүү максатында Кыргызстандан өз ишиңизди баштаган окшойсуз анда. Ал дагы бир себеп. Кусалыкты жеңүүнүн бир максаты дагы ошол эле биздин Россиядагы кыргыз айымдарды топтоп, алар менен чогуу убакытты өткөрүп, өзүбүздүн мындай көйгөйлөрүбүздү чечүүгө, чогуу бир чечим чыгарууга топтолгон учурларыбыз болот да. Биздин өзүбүздүн женский клубубуз бар, анда топтолгон. Бул дагы ойлойм Кыргызстандагы болгон кусалыкты кандыруунун бир жолу депчи. Албетте Кыргызстандан иш ачыш үчүн дагы бул Кыргызстанга болгон сүйүүбүз, Кыргызстанга болгон саламыбыз деп билем. Ошо жана комментарийлерде жазыптыр да, Кыргызстандан алсаңар болбойбу ошол Москвадан алган үйүңөрдү депчи. Ошолорго айтарым, мына мүмкүнчүлүк пайда болду. Коркпостон кааласаңыздар Москвадан, Россиядан алыңыздар, кааласаңыздар Кыргызстандан алып. Кыргызстанда мындай мүмкүнчүлүк жок эле да. Мурун мүмкүнчүлүк жок. Ошол мүмкүнчүлүктү эми түзүп берип атпайсызбы? Эми биринчиден биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин берген указы менен бизде банк, Айыл банк мекендеш деген программа түзүп чыккан. Ошол программаны ишке түшүрүп, мына 2 жуманын жүзү болуп калды, ишке кирди. ГИК государственная ипотечная компания ачылып, ал курулуп аткан үйлөрдөн алса болот. Ал мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Биринчи кезекте биздин урматтуу президентибизге ыраазычылык билдиребиз. Анан биз колдон келишинче опытыбыз менен бөлүшкөнгө, ушул жерде жүргөн, иштеп жүргөн, Кыргызстаныман, мекенимен уялат элем деген эңсеп жүргөн адамдарга өз салымыбызды кошуп, жардам көрсөтүп, жолду көрсөтүп, кеңешибизди айтып бөлүшкөнгө биз дайыма даярбыз. На самом деле, да, чындыгында Кыргызстанда деле биз деле Россияда ишти баштаганыбызда, мына Планета 312-ни Россияда ачканыбызда, Россияда деле продавец менен иштешет эле агентстволордун баары. Покупатель менен иштеген агентстволор аз болчу.
бирин экин эле аз болчу. Азыр деген бар эле риэлтор алат эле, анан юрист отдельно алышат эле үйдү документтерин текшериш үчүнчү. Мындай комплексный иштеген агентстволор аз болчу. Азыр бул комплексный болуп калды. Убакыт өтүп, 10 жыл 15 жыл убакыт өткөндөн кийин бул нерсе болуп атат. Азыр Кыргызстанда деле продавец менен иштешет экен да, покупатель менен иштегендер аз. Покупательдер айтат да, мен акчам болсо зачем ты мне нужен дейт да, мен өзүм эле алып алам дегендер бар да. Алганда аны деген кандай документтер менен алып атат, кандай болот? Наследство бизде Кыргызстанда, допустим, наследство боюнча мен өзүмдүн үйүм эле мен өзүм эле айта турган болсом, биз 11 тууганбыз. Атам каза болгондо апамдын атына өткөн наследство болупчу. Бирок закон боюнча апам жана 10 балага бөлүнүш керек эле да. Закон боюнча. Бирок бизде апам эле бөлүнгөн. Апамдын атына эле өткөн. Понятно, мен бир туугандарым андай кылбайт. Бирок болушу мүмкүн да ошондой да, чисто теоретически да. Мен бир тууганым жаман күнгө түшүп калса, айласын издей баштайт да. Эгер башкалардан жардам жок болсо, анда мен деле ошол үйгө дойлам бар болчу, ошону чыгарып бергиле деп айтканга укугу бар да. Эгер ал айта турган болсо, аны чыгарып бериш керек болот. Элестет, ошондой үйдү сатып алган болсоң. Сен сатып алгандан кийин ошондой көйгөй жаралса, сен тынч уктайсыңбы деген нерсе бар да. Вот ошого андай толтура миллион факторлор бар. Эмне үчүн юрист керек, эмне үчүн риэлтор менен алган жакшы, жана эмнени текшериш керек деген. Вот ошол нерсени биз Кыргызстанда дагы алып, ошол бул жаңылык болуп калат деп ойлоймбу, же балким бирөө жаңылык эмес, бул бардыгы эле ошондой кылат деп айтышы мүмкүн. Но тем не менее массово мындай агентство жок экен пока. Өзүбүз дагы алып атабыз, Кыргызстандан сатып атабыз, бирок пока андайды көрө элекпиз. Биз өзүбүздүн кардарлар үчүн ошол юридическая проверка, чистоту юридическую кайсы базалардан текшеребиз, кантип текшеребиз, аны отчет кылып, печати менен, колу менен жашынакай кылып берип, не только там ипотекага алган жерин, наличка калса деле кандай туура текшериш керек, ушул жагын дагы Кудай буйрса ишке ашырганы аракеттебиз. Бирок мигранттар үчүн, биз үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстанда, Россияда иштеп, Кыргызстандан үй алуу бул сонун жаңылык болду. Аябай кубанып турабыз. Бул менен токтобой дагы аракеттерди кылып атабыз. Кудай буйрса, келечекте 19-17% эмес, 10% Россиядагыдай болуп, 6% Россиядагыдай болуп. Россияда ар түрдүү программалар бар. 0,01%тен башталат да. Ошол даражага жетебиз деген ниеттерибиз бар. Сиздерге чоң рахмат, сонун маек куруп бердиңиздер, аябай жакшы маалыматтар алдык деп ойлойм. Көрүүчүлөр сынайт, биз бөлүштүк дегендей. Сиздерге чоң ыраазычылык. Сиздерге да чоң рахмат. Подкаст биринчи жолу бизди конок кылып, Аллахтанын насиби да, буйругу компанияңыздар өнү өсө берсин. Рахмат. Сиз менен кошо бай берели дейм. Рахмат. Чоң рахмат дагы бир жолу. Бардыгыңыздарга, ошо ипотекасы бар адамдарга бардыгына ийгилик каалайм. Ошо өз убагында ипотекаларын кыйналбай төлөп өз мекенине кайтуу насип этсин. Ошо баарыбызга тынчтык. Рахмат чоң. Келген сапарыңарга ыраазы болгула, таштаган кадамыңарга ыраазы болгула. Кийинки жолугушууга чейин анда тынч, сак саламатта болгула. Көрүүчүлөр, урматтуу, сүйүктүү биздин көрүүчүлөр, сиздер дагы өз ойлоруңарды, пикирлериңерди тартынбай биздин комментарийлерге жазып, дос туугандар менен бөлүшүп, эгер силер каттала элек болсоңор, сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер. Себеби биз менен дайыма кызык жана пайдалуу.